алар дагы өздөрүнүн ошол ийгиликтүү окуялар менен сиздер менен бөлүшүп кетишет. Чек ара аймактарыбызда болгон каргашалуу окуялардан улам жергиликтүү жашоочуларга психологиялык колдоо көрсөтүү демилгесин баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмеси колго алды. Аталган уюм облус аймагындагы ар кайсы тармактын өкүлдөрүн чогултуп, атайын психолог чакырып, канткенде коомчулукка колдоо көрсөтө алабыз деген маселени көтөрүп чыкты. Кантип биринчи жардамды көрсөтүш керек, именно эмоциональный поддержка берүү, аларга көмөк көрсөтүү, же болбосо психосоциальный деп атабыз, алар ошол андан нары дальше алгоритм боюнча кимге кайрылыш керек, ошол маалымат менен камсыздаш үчүн жергиликтүү активисттерди, же болбосо жергиликтүү ошол лидерлерди окуттук. Анан алар, эгер аларга ошондой мисалы үчүн кайрылуулар болсо, алар уже даяр болушат да, кантип реагировать этиш керек ошондой биринчи ошондой ситуация болгондо, абал болгондо. Иш чаранын катышуучулары Баткен жергесинде психолог адистердин жетишсиз экендигин баса белгилешти. Ал эми адистер кырдаалдан кийинки учурларда да олуттуу маани берүүнү талап кылган учурлар бар экенин айтат. Адам өзүнүн жүрүм турумунун жанагы пландаштырбайт, кооптуу жерлерди кантип сактануу керек ойлорунан чыгып калат да, ошол мезгилде пайдаланып калышы мүмкүн. Дагы биз көңүл бура турган нерсе бул көңүл калуу фазасы. Убагында айтып койбоптур, өзү качып кетиптир, жардам берсе болмок, байланышка чыкса болмок, мени ала кетсе болмок деген көңүл калуулар болот. Ал кезде дагы адамдарда ошол талпада агрессивдүү паника болот. Агрессивдүү паникада бул адамдагы ошо жаман ниеттеги адамдар ошол фазадан да пайдаланып кетиши мүмкүн да. Ошондуктан биз кыракы болуп, кылдат болушубуз керек ошол. Ар кайсы тармакта иш алып барган катышуучулар кичи топторго бөлүнүп өз сунуштарын билдиришти. Психологдун айтымында кырдаалдан кийин эл менен иштөө зарыл. Жана муктаждыктарын аныктап, ошого карата биз иш чаралардын координациясын жүргүзүп турган бир орган болуш керек да, бирөө башкарып, давайте силер эмнени жасап жатасыңар, эмне кылыш керек, анан эмне кылганга дагы шарттар бар деген. Мен ошол бардык структураларды, бардык эл менен иштеп жаткан уюмдардын баардыгын ошого чакырат элем. Адамдын негизи көңүлдүн борборунда адамдын өмүрү, адамдын жашоосу, адамдын коопсуздугу болуш керек. Коом ар бирибизден турат. Калк башына кыйын сыноо туш келгенде биз ар бирибиз ким болбойлу, кайда иштебейли өз милдеттерибизди так аткарып, элибиздин амандыгы, жерибиздин тынчтыгы үчүн атуулдук салым кошуубуз кажет деген ойлор иш чаранын катышуучулары тарабынан айтылды. Каныша Яшимова, Куштарбек Абдикаар уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Психолог отуруш керек.